Саламатсыңар урматтуу 6 класстын окуучулары. Силер менен кайрадан география сабагы. Балдар, биз өткөн сабактарда табигый кырсыктардын келип чыгуу себептери, адамдардын жашоосуна кандай таасир берерин окуп үйрөндүңөр. Табигый кырсыктар көпчүлүк учурда кокусунан болот. Ошондуктан адамдар ар дайым алар даяр болуш үчүн жүрүм-турум эрежелерин билүүбүз зарыл. Демек, бүгүнкү сабактын максаты табигый кырсыктар болгондо өзүн өзү алып жүрүү эрежелери. Балдар, сабактын максаты табигый кырсыктардан сактануу эрежелери, кар көчкүлөр, жер титирөөлөр учурундагы эрежелер жана чагылгандан кантип сактануу керек экендиги жөнүндө түшүнүк алабыз. Кар көчкү мезгилиндеги жүрүм-турум эрежелери. Балдар, биз кар көчкүнү алдын ала сезип калсак, ал жерди тезинен таштап кетүүбүз зарыл. Кар көчкү жакын болгон учурда кандайдыр бир таякты карга сайып бекем кармоого, төмөн көздөй жылган карды өткөрүп жиберүү керек. Эгер кар көчкү адамды басып калса, дем алуу органдарын жоолук, шарп, мелей менен кардын үстүнкү бетине чыгуу керек. Кар катып калганча шашылуу зарыл. Үлгүрбөй калсаңар, бетиңерди кардан тазалап, дем алууга аракеттенишибиз керек. Кардын астында калган адамдын денеси температурасы ар бир саат сайын 3 градуска төмөндөйт. 3 сааттын ичинде сактап калуу, жардам көрсөтүлбөсө, адам өлүмүнө алып келет. Жер титирөө болор алдында кээ бир учурларды ал жөнүндө кандайдыр бир белгилерди байкасак болот. Мисалга алсак, аларга жашаган аймактарда газдардын, жыттардын пайда болушу, канаттуулар жана үй жаныбарлардан дагы байкасак болот. Абада чачыраган оттун жылтылдашы, электр сымдардын чартылдашы жана өзүнөн өчүп калышы — булар жер титирөөнү алдын ала белгилери болуп эсептелет. Жер титирөө учурундагы эрежелер. Эгерде жер титирөө алгачкы белгилерин байкап калсаңар, тезинен эшикке чыгып кетүү керек. Шаар ичинде көп кабаттуу үйлөргө жер титирөө болгон учурларда коопсуз бурчтарга туруу сунушталат. Терезелерге, эшиктерге, тепкичтерге турганга болбойт. Кулап түшкөн буюмдарды алыс болуп, столдун, партанын, кроваттын алдына кирип, башыңарды колуңар менен жаап алгыла. Лифтти пайдаланганга болбойт. Мүмкүн болушунча жер титирөө басаңдап калганда эшикке чыгып кетүү зарыл. Бул видеодон силер жер титирөөнүн эрежелерин кантип сактануу керек экендиги жөнүндө кеңири маалымат алсаңар болот. Чагылгандан кантип сактанабыз? Үйдө болгон учурда эшик терезени жабуу, анткени үйдүн ичине шамал чагылганды алып келиши мүмкүн. Үйдүн сыртына турган антеннага, телефон зымдарына, темир нерселерге жакындабаш керек. Электр приборлорун чагылгандын учурунда өчүрүүгө болбойт. Телефон менен сүйлөшүүгө, идиш жууганга, сууга түшкөнгө болбойт. Эгерде айылда болсоңор, мештин моорунун чагылгандан ысык агымы өтпөш үчүн капкагын жаап, алыс туруу керек. Көчөдө, үйдөн сырткары учурда болсоңор, үйдөн же автомобиль ичине кирип жашынууга болот, бирок алдын ала жашынууга болбойт. Темир тосмолордун, темирден жасалган объектилерден, дымдуу дубалдардан, жерге туташтырылган зымдардан алыс болуу керек. Эгерде жаныңарда чагылган түшсө, анда бутуңарды бириктирип, бутуңарды кучактап, башты төмөн салып отуруу сунушталат. Жалгыз даракка, карагайдын түбүнө жашынууга болбойт. Жерге жатпаш керек. Спорт стадиондорунда желектердин, темир устундардын алыс болуп, суу болгон кол чатырларды колдонбош керек. Чөнтөк телефондору менен пайдаланууга болбойт. Мүмкүн болушунча токтоолукту сактап, кыймылдаганга болбойт. Чагылганга жакындабай, андан алыс болушуңар керек. Демек, бүгүн биз сабакта силер менен бирге кар көчкүлөрдү, жер титирөөлөрдү жана чагылган мезгилинде кантип өзү алып жүрүү боюнча кыскача түшүнүк алдыңар.
көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.